Сааттын жебеси 8:37 каккан кезде биздин студияга жаркылдап Вок сулуулук үйүнүн чач жасалгалоочусу Махабат Курманбекова кирип келет. Кутмантаңыз менен. Саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Маанайыңыз кандай? Эң сонун. Кандай келдиңиз? Üşүбөй, оңой эле таап келдиңизби? Оңой эле. Сыртта күн суук. Суук, караңгы. Абдан сонун. Багы өзүңүздүн кесибиңиз боюнча суроо берели. Азыркы айымдардын көбү, биз айткандай, азыркы заманда өзүнүн табигаттан берилген чачын ар кандай цветтерге, ар кандай өңдөгү, түстөгү боёкторго боеп келет да. Ал эми айтсаңыз, кээ бирөөсү үйүнөн боесо, өз билгенде, кээ бирөөсү салондон боет. Үйдөн боегон менен салондон боегондун айырмасы эмнеде? Кандай кемчиликтерди кетирет аялдар? Жалпы айымдарга айткым келет, үйдөн боебой деле койсо сонун болот эле. Негизи үйдөн боегон каталар аябай көп кетет. Магазинден алынган краскалар анча жакшы краска эмес. Аякта күйгүзө турган окислитель аябай бийик процентте сатылат. Ак чачтарды боеш үчүн. Биздин салондо, биздинде эмес, негизги салондордо краскалар биз эсептейбиз. Если ак чач менен келсе, процентин кичине көбүрөөк кылабыз. Ак чачы жок болсо, чачты жөн эле күйгүзөш үчүн процентин азыраак кылып коебуз. Чачты кичине жакшы күйгүзүлбөй сакталып турганга. Жакшы. Махабат айым, сиздин өзүңүздүн чачыңыздын табигый өңү кайсыл өңдө? Өзүмдүн чачым негизи анча кара эмес. Апамдан өткөн болуш керек, светло-русый деп айтылып калат. Ошон үчүн ушунчалык ак өңгө боегонго мүмкүнчүлүк болду мага. Жакшы экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин коногубузга суроолорду узатып алсаңыздар болот. Анткени бизде Адис чач жасалгалоо боюнча Адис бизде мейманда. Сиздердин суроолоруңуздар биздин WhatsApp бөлүкчөгүбүз аркылуу жолдоңуздар, биз сөзсүз түрдө жооп алганга аракет жасайбыз. Айымдар, андыктан чамдаңыздар, пайдаланып калыңыздар учурдан. Анан кийинки сурообуз мындай. Мисалы мен бир өңгө кааласам, чачым боейн деп, анан дүкөнгө барып, өзүм каалаган өңдү алып, үйгө келип боегондо эле өңү башкача чыгып калат да, сен каалагандай чыкпай калат. Бунун себептери эмнеде? Анын себептери аябай көп. Сиз мурун башка краска менен боеп, анан кийин башка краскага өтөм деп боесоңуз, анда болбойт. Ушул өскөн чачыңыз эле боелот. Акыр калган краскаңызга. Калган кара чач боелбойт. Краска үстүнөн акшыраак краска менен боелбойт. Ал үчүн бир аз кичине смывка кылыш керек деп коет, күйгүзүш керек кичине. Түшүнүктүү. Мырзаларга бизге аябай кызык, айымдардын деги эле мына ушул чач жасалгаларынын канча түрү бар? 1000ден көп болуш керек менимче. Ооба көп. Аябай эле көп. Азыркы убакта жаңы модалар көп чыгып атат. Ошолорго жетишкенге аракет кылып атабыз. Жаштардын спросу аябай көп. Абдан жакшы. Анан кийинки суроо мындай. Мисалы, чач боеордун алдында баштын терисине кандай кам көрүү керек? Чач боеордун астында биринчиден башты жуубаш керек. Таза болбош керек баш. Бир аз мындай защитный слой деп коебуз. Ошону жуубай келгенге аракет кылыш керек. Анан кийин бизде атайын баштын кожасын сактачу үчүн препараттар бар. Ошолорду сүйкөйбүз биринчи. Анан кийин боей беребиз. Ал эми азыркы учурда айтып кетсеңиз, чач боегондон кийин ар кандай шампуньдарды колдонушат? Кайсыл шампуньду сунуштайсыз көрүүчүлөргө? Биздин салон La Bioestetik деген французско-германский продукция менен колдонобуз. Продукция аябай жакшы, люкс классы дейт. Ошону биз өзүбүз изилдеп көрдүк. 100% менен сунуштайбыз. Боелгон чачтарга өзүнчө боелгон шампуньдар бар.
мындай лечебный шампуньдар дагы бар. Продукциясы аябай көп. Сиздин башыңыздын терисин, чачын карап, анан тандап беребиз. Жакшы. Махат айым, сиз 2 жылдан ашуун ушул көптөгөн айымдардын чачтарын жасагалап, деги эле чачтын давай түрүн көрүп бүттүңүз. Негизи эле мына ушул чачтын кандайдыр бир формасы адамдын кандайдыр бир мүнөзүнөн кабар береби? Айтып калышат, мисалы эл оозунда катуу чачтар бул мүнөзү аябай катуу, корс кишилердин чачы катуу болот дейт. Сиз ушуга кошуласызбы? Ооба, мен кошулам. Мен кичинекей кезимде чоң апам айтып кетчү постоянно. Ушу чач канча көп чатышса, ошончо киши аябай чатак болот. Чатышпай, оңой таралса, киши ошондо жеңил, жашоого мындай жеңилирээк карайт деп. Азыр бизде шатуш деген техника бар. Аны менен биз начос жасайбыз. Начос жасап туруп, кайра тараганда билинет да киши. Кээ бирөөнүкү аябай бат тараган. Кээ бирөөнүкү жөндөн жөн эле чатыша берет. Андан кийин мен тамашалап клиенттериме айтып калам, ушинтип чоң апам айтып кетчү эле, ушундай десем, күлүп калышат. Действительно ошондой эле болот экен. Кимдики катуу тармалдашса, характери да катуу болот. Чач боюнда өзүнүн эрежеси бар эмеспи? Мисалы, чачтын алгач түп жагынан боеп башташ керек деген сыяктуу. Биздин азыр экрандын артында көрүп жаткан аял затына кандай кеңеш бересиз? Кайсы кантип боеш керек, кайсы кантип башташ керек боюнун алдында? Түрлөрү көп да. Сиз ак чачтарды боейм десеңиз, негизи аял заты ак чачтарды үйүнөн боешот. Ошо аял заттарга айтып кетерим, ак чачтарды боердун астында башты жуубай, биринчи только ак чачтарын боеп алып, көбүрөөк краска ак чачтарга сыйпап, 40 мүнөт кармаш керек. 40 мүнөттөн кийин жөнөкөй тарак менен алып тарап узунунан 10-15 мүнөт кармап бүттү, жууп салыш керек. Ошол туура болот. Жакшы. Негизи эле биз мырзаларды аябай көптөн бери таң калтырган жана ушул учурда түшүнүксүз абалга салган суроо. Кээ бир айымдардын чачы табиятынан тармал болот. Анан кээ бирөөнүкү түз болот. Тиги тармал болгондор чачтарын түздөтөт. Анан чачтары түз болгондор тармал кылышат. Бул эмне себептен айымдар эмне себептен мындай кылышат? Ушу биз айымдар ошондой жаралып турбуз. Аны менен эчтеке кыла албайбыз. Ооба. Анан биз айтып келебиз, үтүк менен фен чачтын душманы деп. Негизи эле туурабы, чачты кургатыш үчүн үтүк колдонуш керекпи, тармалдатыш үчүн негизи эле бул техниканы колдонсо туурабы негизи чачка? Негизи ар бир ысык чачка ысык тийгенде бул зыян. Канчалык градусу азыраак болсо ошончолук жакшы. Фен менен ооба кургатыш керек, бирок аябай ысык болбойт. Үтүк действительно аябай зыян. Мен айтып кетерим, жакшы фен менен кургатып алып, үйрөнүп алса, эң сонун болмок. Махат айым, келиңиз бир музыкалык тынуудан соң маегибизди уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден алыстабаңыздар, биз музыкалык тынууга сапаралабыз. Таңкы пирамида, биз маегибизди улантабыз. Бизде мейманда сулуулуктун жаратуучусу Махабат Курманбекова. Махабат айым, айтсаңыз, негизи эле бул кесипти тандооңузга ким түрткү болду? Кичинекей чагыңыздан эле мына ушундай талантыңыз, шыгыңыз бар беле? Негизи мен айтып кетсем, юристмин. Юрист болуп иштеп жүргөндө дагы кыздар келип, таң атпай 9-да жумуш башталган электе мен чачымды түзтөп бере калчы, тармалдатып бере калчы деп чуркап келишчи. Ошондо эле жакчы. Анан кийин бир нече кандай десем,
событиялар болуп кетти. Анан өзүмдүн хобби менен кеттим эле. Аябай жакшы кичинекей кезимден баштап. Негизги кесибиңизди токтотуп койдуңуз. Ооба. Анан кесибиңиз тууралуу сурай берсек, бул чач жылтырап туруш үчүн, угумдуу болуш үчүн кандай табигый маскаларды колдонсо болот? Маскалар аябай көп, бирок мен айтып кетерим, салондогу жакшы маскалардан жасаса жакшы болмок да. Негизи мастерлер кандай кылыш керек, кандай масканы колдонуш керек тандап берет. Сиздин чачыңыз тармалбы же түзбү, эмнеге маска кылгыңыз келип атат, ошо суроолордун баарын тактап туруп, анан кийин маска тандалат да. Анан айымдарга өзгөчө маанилүү нерсе болушу керек. Чачтын түшүшү эмне себептерден чөт чач? Негизи чачтын түшүшү ички организмден болот. Ал кайдагы бир оору пайда болуп уже күчөп баратканда же аябай катуу стресс болгондо, гормон себептери аябай көп. Аны изилдеп, трихолог деген врач бар, ошого барып, негизин табып, анан кийин дарыланыш керек. Негизи айтып коет, кызды үйдө кыл жатпайт дейт, бирок бул макал тескерисинче болуш керек менимче. Ошол чач түшүү боюнча бизге көптөгөн айымдардан келиптир, чачым түшүп жатат, эмне кылсам болот деген бир нече билдирүү келиптир. Чачтын түшүүсү боюнча кандай каражаттарды колдонуу керек, кантип дарылануу керек деген. Ал да айтып өттү, чачтын түшүү себептери бул ички организмден таасир этет экен да. Анан айтып кетсеңиз, азыркы чач жасалгого кандай техникалар, жаңы техникалар чыгып жатат? Чач боёгон жактан аябай көп жаңы техникалар бар. Балаяж, шатуш, амбреллер. Көбүнчө жаш кыздар билет аны. Келип өзүлөрү сүрөттөрүн көрсөтүп, мындай кылып бериңизчи деп айтып кетишет. Европадагы жылдыздардын артынан куйбуз. Моданын артынан. Москвага повышенияга барабыз. Антпесек болбойт. Сөзсүз түрдө. Айтсаңыз, негизи эле бул чач менин билишимче саркеч мода бир ордунда турбайт. 2018-жылы кандай чач өңдөгү чачтар саркеч жана модада трендте деп айтсак болот? Кайсыл Келе жаткан жылда азыр бүт баары натуральный деп өтүп атышат. Европада уже башталды. Чачың мындай күнгө күйүп калган түздүү болсо, анын макияжың эң жеңил, натуралдуу болсо, ошондой мода. Демек, табигый сулуулукка бара жатабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар, кулагыңыздарга күмүш сырга 2018-жылы табигый сулуулук модада экен. Андыктан ушул суроого эле улай, Махабат айым, эгер табигый өң, табигый сулуулук модада трендте болсо, сиздердин жумуш токтоп калбайбы? Жок, эч качан токтобойт биздин жумуш. Бул табигый мода деген жөн эле эмес, мындай өсүп кеткен чач өзүңүн чачың эмес. Ошону эле башка түздөрдө биздин айымдар негизи бүт баары кара чачтуу. Күнгө күйүп калган чач, ал деген сары чач, алтын, медь кошулган өңдөрү аябай мода болот. Эң сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябызда чач жазуучу, башкача айтканда мастер деп коет эмеспи, студиябызда конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо, чачыңызга байланыштуу кайрылсаңыз болот. Сөзсүз түрдө өз дарегине жеткиргенге аракет жасайбыз. Жакшы. Махабат айым, сиздердин сулуулук үйүңүздөрдө жалаң айымдарды тейлейсиздерби же мырзалар да келип турушабы? Биздин сулуулук үйүбүздө жалаң айымдар. Айымдар үчүн. Макияж жасашат, чач, ошол эле. Сиздер бир күндө канча кардарды кабыл аласыздар дегендей? Жеке өзүңүз, сиз? Өзүңүз жеке. Ар күндө ар кандай болот. Кээ бирде аябай көп болуп кетет, чарчап калабыз, 9-дан 9-га чейин иштейбиз. Айта албайм. Жакшы. Махабат айым, сизге
жыйынтыктоочу сөздү берели. Кыргыз элине болгон сөзүңүз, калуу тилегиңиз балким, ийгиликтүү күн каалап кетесизби? Бул камерага карап. Жеке айымдарга менин кааларым сулуу болуңуздар, дайым өзгөрүлүп туруңуздар. Биз сиздерге жардам беребиз. Жаңы образдар тандап бергенге келип туруңуздар. Негизи күндө күлүп, жылмайып, настроениеңер эң жакшы болсун. Эң сонун Азамат, сиз Махабат айым, сиз да ар дайым мына ушундай жаркылдап, өзүңүз да азыркыдай сулуу болуп ар дайым жана ошол эле учурда биздин айымдарды сулуулантып жүрө бериңиз деп үчүбүз. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Студиябызга келип. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда ОК сулуулук үйүнүн адиси Махабат Курманбекова болду. Таңкы пирамида өз ишин улантып бермекчи. Бир жагымдуу чыгармага жөнөдүк анда.